Kete bereyim mi? Biz өзүбүздүн улуу калк экенибизди баалабай жатканыбызды мен Россияга барып уктум. Анткени Россиядагы орустар, кыргыздар улуу калксыңар, кыргыздар Алтайды, Енисейди силердин жериңер деп айткан өз оозум менен угуп, өзүбүздүн улуу калк экенибизди өзүбүз билбей кайра басынтып атабыз. Эмнеге дегенде, биз башка элдин тилинде сүйлөп, өзүбүздүн тилибизди, салт санабызды экинчи орунга койгонубуз бул албетте өкүнүчтүү. Менен бул жерден сөздү көп чойбой, дагы бир бата жөнүндө бир болгон окуяны айтып кетейин. Жумгалдан бир башкарма болгон экен. Ошо башкарма балалуу болбой, көп жыл балалуу болбой жүрүп, бир күнү үйүнө жөн жерден куйручук, белгилүү куйручук, инсаныбыз белгилүү куйручук, не деп койсок, белгилүү куудун куйручук Олия үйүнө келип калганда ушунчалык сүйүнүп жакшы кабыл алат экен. Жакшы кабыл алып кой соёюн деп атканда куйручук айтат экен: "Кой сойбой эле кой, азыр сенин үйүңө баланча койчу бир козу өңөртүп, бир чанач кымыз жүктөтүп берди, күтө турсаң келип калат" дейт да. Аңча эле бир жаш жигит бир косу, анан бир чанач кымыз алып келип калат экен. Ошол косуну союп, кымызын ичип, конок болуп чыгаарда куйручук бата бериптир ошо башкармага. Бир жылдын ичинде, бир жылдан кийин балалуу болосуң, балаңдын атын мен коюп берейин. Мен койгон атты коесуң, ага чейин ат койбогуну сенден сураныч деп өтүнөт экен да. Бирок баягы башкарма ушундай бата алганына сүйүнүп, жолдугун берейин, эмне каалайсыз дегенде куйручук айткан экен: "Силердин үйдө 10 метр кысыл тукоо бар экен, ошону бер" дейт экен. Башкарма оозун ачып калыптыр: "Биздин үйдө кысыл тукоо бар экен, бул кайдан билейин? Үйдө кысыл тукоо жок. Аны кайдан айтып атасыз?" дегенде, аялы 2 күн мурда кысыл тукоо базардан алып келгем деп айтыптыр да. "Ошону алып чык" дейт экен башкарма аялына. Алып чыгайын деп кирип кетип, аялы жок дейт. Аябай убарып болуп атканда куйручук айтыптыр: "Колуктуңду чыкырчы" деп анан чыкырганда, "Сен ал тукуаны ичиктин ичине ороп койбодуң беле" деп айтыптыр да. Ушул олиялыгын ушул жерден эле билгиле, ал кайсы жерде кантип тургандан бери билип койгон. Ошондо аял эстей калып сүйүнүп, баягы ичиктин ичинен тукоаны алып келип бериптир. Ошол кысыл тукоonu алып кел айтып, бер жака келсе, бир айылда бир кишинин кызы турмушка чыгып, ошонун себин берем деп 10 метр тукова, кысыл тукова жетпей аткан экен. Ошону алдын ала билип, ошол кысыл тукоonu ошол жактан алып, бир жака алып келип бериптир да. Ошол арадан бир жыл өткөндө эле айткандай эле баягы башкарма улду болот экен. Улду болуп, бирок куйручук Олиянын айтканын аткарбай өзү баласына ат коюп коюптур. Ат коюп койгондо мен бул жерден айта турган кеп, балага да ат койгондо биз ойлонуп ат коюш керек экен. Атанын биринчи милдети балага жакшы ат коюу дейт экен. Балага ат жакшы ат коюу атына жараша заты дейт. Биз азыр ушул Сахабанын аты мындай экен деп эле биз баягы илгерки араб элинен чыккан белгилүү инсандардын атын балага ыйгарып атабыз. Буга деле каршы эмеспиз. Бирок биз өзүбүздүн улутубуздун, өзүбүздүн атыбызды деле улуу тутсак болмок. Буга дагы азыркы жаштар туура эмес жагын кабыл алышат, бирок туура жагын кабыл алыш керек. Ошентип баягы башкарма өзү билип балага ат коюп алат экен да. Ат коюп алгандан кийин 2 айдан кийин баягы куйручук келип калат экен. Келип калганда эле башкарма алдынан чыгып ыраазычылыгын билдирип, "Рахмат сизге, сиздин батаңыз менен мен балалуу болбой жүрүп балалуу болдум" дегенде куйручук эстей калып шашып кетет экен да. "Кап, мен унутуп калган турбаймынбы? Балаңдын атын кое элексиңби? Мен сага айткам, балаңдын атын кое элексиңби" дегенде, "Койдум, атын коюп койдум сиз кечиккениңизден" дегенде, "Эмне деп койдуң" дегенде, "Куйручук деп сиздин атыңызды койдум" дептир да. Ошондо "Кап, эгер сен мени күтүп турсаң, мен сага балаңа жакшы ат коюп бермекмин. Ошол балаң эл керегине жараган сыймыктуу бала болмок. Эми эл арасында жүргөн
элдин арасындагы катардагы эле киши болуп калат, бирок бир мүчөсү кемип калат деп айткан экен да. Мына балага туура эмес ат койгондун бир кичинекей кесепети. Ошо баланы кийин 3-4 жашка чыкканда тай тебирип, мурду кыйшайып маңка болуп калыптыр. Ошон үчүн куйручук аксакал, куйручук Олиянын тилин алып койгондо башкарма, баласы эл керегине жараган чыган улдар болмок экен да. Эми айтып аткан себеби бул дагы батадан кандай десем, бата алып, бата менен балалы болгондун бир кичинекей үзүмү. Бул сыяктуу окуяларды айтсак көп, бирок биз азыр айтайын дегеним, карыларыбыз бата бергенди билбей айтат. Бир кичинекей, дагы бир кичине окуя айтып кетейин сиздерге сабак болсун үчүн. Бир жерге конокко барып калдык. Ошондо 50ден ашкан 60ка жашы жакындап калган киши төрдө отурду. Төрдө отуруп сый жиликтин ээси болду. Сый жиликтин ээси болуп, анан той берген бала эшикке салган бала. Бала эшикке салып аткан баланын атасы, кичинекей наристенин атасы. Аксакал, сиз бата берип коймузчу дегенде, баягы төрдө отурган аксакал, мен бата бергенди билбейм, башкаларды бере берсин дегенде, баягы наристенин атасы. Анда эмнеге төрдө отурасыз? Анда эмнеге сый устуккан ээси болдуңуз? Сиз да өзүңүздүн ордуңузду билбейсизби? Батаны сакалдуу киши берет деп аябай катуу уят карганда, мынтип айтып атканын себеби 50ден ашкандан кийин бата бергенди үйрөнүш керек. Азыр батаны да аялдар берип калды. Баарын эле аялдарга тарттырып ийдик. Чындап караганда бул эми чындык ачуу. Эркек балдарга караганда, эркек кишилер аялдар көп бата берип калды.